Быйылкы жыл чоң өзгөрүүлөрдүн башата болот деген пикир бар. Башкача айтканда, Азия жолборстору деп аталган Чыгыш Азия мамлекеттериндегидей бизде дагы зор ийгиликтер болот деген үмүттөбүз. Алардын ийгилиги жолборстун секириги деп аталса, биз Илбирстин серпкени деген ат менен алга карай арыш алсакпы деп турабыз да. Белгилүү бир экономист убагында айткандай экен, биринчи космос ылдамдыгынан экинчи космостук ылдамдыкка өтүү зарыл болуп жатат деп. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өлкөбүздүн тотеми катары Илбирсти кабыл алган. Жарлык чыгаргандан кийин биз ушул Илбирстин серпкенинде ийгиликтерге жетүүбүз зарыл. Азыркы биздин экономикалык абалыбызды жакшы деп бааласак болот. БУнун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырзанын берген баасы буга күбө боло алат. Ал Кыргызстанды уктап жаткан сулуудай эле азыр болсо арышын келген аргымакка окшоду деп баа берген. Эл аралык республикалык институттун баасы боюнча Кыргыз Республикасы уникалдуу жыйынтыктарды көрсөтүүдө деп тактап айтканда, мамлекеттик бийликтин жүргүзүүнүн ишинин курсуна 82% колдоо көрсөтүлүүдө. Бул эл бардык чөйрөдө абал жакшырганын көрүп, сезгенинин далили болуп саналат. Кыргызстандын экономикалык өсүшү туруктуу өнүгүүнү көрсөтүүдө. Ички дүң продукциябыздын орточо өсүү темпи 7%-дын тегерегинде болуп атат. 2022 жылы 9% болгон, 2023 жылы 7%, 2024 жылдын биринчи кварталында өсүү темпи 8,8-ге чейин ылдамдаган. Улуттук статистика комитетинин жакында маалыматы чыкты. 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 8,1% өсүү менен аяктады жана жалпы суммасы 559 миллиард сомдо түздү. Эгерде кумтөрдү эске албасак, биз 9,9% менен өсүү менен баратабыз. 2023 жылы тарыхый чекти сиздер менен чогуу басып өттүк. Өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион 229 миллиард сомду, же болбосо 13 миллиард 981 миллион АКШ долларын түздү. Бул мурунку жылдарга караганда кыйла жогору көрсөткүч. Жан башына ички дүң продукциябыз 2000 АКШ долларынан жакындады. Ал эми 2020 жылы Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде 1230 эле доллар болчу. Өлкөнүн бюджети олуттуу өсүштү көрсөтүп, акыркы 3 жылда 2,5-3 эсеге көбөйүп жатат. 2020 жылы өлкөнүн консолидацияланган бюджети 247,7 миллиард сомду түзсө, 2023 жылы 577,2 миллиард сомго жетти. Быйыл болсо 670 миллиард сомдон ашат деген болжолубуз бар. Тең салмактуу акча кредиттик саясаттын аркасында инфляция 2022 жылы 14,7%-дан 2023 жылы 7,3%-га чейин басаңдады. 2024 жылдын январь-июнь айларында республика боюнча керектөө баалардын жана тарифтердин өсүү темпи 2,4% түздү. Бул жетишкендиктерде сиздердин үлүшүңүздөр олуттуу экенин белгилеп кетем. Урматтуу кесиптештер, бул ийгиликтерди айтуу менен мен 2 ири долбоорду белгилеп кетишим керек. Алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбар Ата 1 ГЭСи. Аларды ишке ашыруу экономикабыздагы абалды кескин өзгөртөт. Эми ушул темптен жазбастан алга барыш үчүн бизге кесипкөйлүк, ишке чыгармачыл мамиле жана темирдей тартип зарыл. Мен бир катар тапшырмаларды айткам, аларды тактап, аткарууга багытталган чараларды көрүүнү дагы бир жолу тапшырма берем. Биринчиси, экономикалык процесстерди баалоо системасы жөнүндө. Биринчиси, бүгүнкү күндө экономикалык жыргалчылыктын өсүү структурасы улуттук эсептер системасы 2008 жылкы бүткүл дүйнөлүк банктын берген методологиясына таянып жүрөбүз. Бирок 2008 жылы криптовалюта жана блокчейн активтери сыяктуу көрүнүштөр таптакыр болгон эмес. Ошондуктан белгилүү каржы институттары сиздер үчүн СНСтин 2025-те даярдап берүүнү
күтүп отурбоо керек да, Данияр Жолдошевич. Бунун баарын эске алышыңыздар керек. Баардык куралдар колуңуздарда бар, ушуну жакынкы арада ишке ашырыңыздар. Мисалы 2023 жылы Финнадзордун криптовалюталык биржалар үчүн 3 лицензия берилгени, жана криптообменниктер үчүн 64 лицензия берилди. Ошону менен капитализация 1 миллиард АКШ долларына жетти. 2024 жылдын биринчи чейрегинде блокчейн активтери менен транзакциялардын көлөмү 240 миллиард сомдон ашты. Ошол эле учурда инвестициялык куралдар жана төлөм каражаттары гана эмес, искусство тармагы дагы өзгөрүп жатат. Мурда Ван Гогтун, Леонардо да Винчи жана башка чыгармачыл инсандардын сүрөттөрүн сатып алсак, бүгүнкү күндө чоң суммадагы NFT картиналар, санариптик картиналар ошондой эле чоң баада сатылууда. Экинчи, жакырчылыктын деңгээлин көрсөткүчтөрү дагы абстрактуу болуп калууда. Жана бул жерде да реформаторлук ыкмалар зарыл. Учурда жакырчылыктын деңгээлдин баалоо системасы кандай гана экономикалык кырдаалда болбосун, ар дайым жакырчылыктын бир катмар боло тургандай курулган. Айрым финансылык институттардын максаты жакырчылыкты жоюу. Эгерде жакырчылык жоюлуп кетсе, ал эл аралык институттар жоюлуп кетиш керек. Ошон үчүн жыл сайын жакырчылыктар мына кичине азайды, мына кандай көбөйдү деп эле ошонун баарын элдерге таңуулап жүрөт. Мына биз ошол эле учурда мына ЦУР көрсөткүчтөрү боюнча быйыл 48-нчи орунда турабыз. Бүгүнкү күндө жакырчылык 29%га чейин түштү деп алар белгилеп атат. Сиздер билесиздер, биз жакырчылыкты жоюу боюнча бөлөк ыкмаларды колдонуп жатабыз. 2022 жылы 111 миң өтө кедей үй бүлө болсо, 2024 жылы алардын саны 81 миңге чейин кыскарган. Бул үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кичи бизнес баштоого каражаттар берилип жатат. 3 жылдын ичинде 13 миңге жакын үй бүлөгө каражат менен камсыздалып, жалпысынан 18 миңден ашуун жумушчу орундарын түзүп бердик. Быйыл дагы 23 миң өтө кедей жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 2,3 миллиард сомду каржылайбыз. Кайра кайтарымсыз. Ушул иштер, ушул өзгөрүүлөр таптакыр эске алынбай атат да, Данияр Жолдошевич. Муну дагы коллегаңыздарда жакынкы арада карап чыгып, методологиянын баарын өзгөртүшүңүздөр керек. Ички жана тышкы рыноктор боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы жана өз ара соода көлөмү 2023 жылы 15,7 миллиард АКШ долларын түздү. 2022 жылга салыштырмалуу 29,9%га өстү. Өткөн жылы экспорттун көлөмү 3,3 миллиард АКШ долларын түзүп, 46,8%га өстү. Бул расмий статистиканын көрсөткүчтөрү. Соода дисбалансы 1:4 пропорциясына азайды. Инвестициялардын негизги фондторго көбөйгөнүн, курулуштун өсүшүнөн көрүп жатасыздар. 48-51%га чейин жыл сайын көтөрүлүп атат. Элдер Кыргыз өкмөтүнө, президенттин саясатына ишенип, бул боюнча жакшы көрсөткүчтөрү болуп атат. Банктарда, эгерде былтыркы жарым жылдыкты карай турган болсок, 248-250 миллиард сом депозиттерде болсо, быйыл 550 миллиардка жакын сом депозиттерде турат. Элдер банктарга дагы, өкмөткө дагы ишенип, акчаларынын баарын банктарга сала баштады. Ошол эле учурда жаңы ишканаларды активдүү ачып жатабыз. Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдыгына карата экономика жана коммерция министрлиги аркылуу 136 жаңы ишкана ачылган турат. Ушул ишканаларга жана калгандарына дагы жөлөк тирек болуп, ички рынокту коргонууну үйрөнүшүңүздөр абдан зарыл. Кытай жана Өзбекстан сыяктуу мамлекеттердин курчоосунда өнөр жай потенциалын арттыруу бир кыйла абдан татаал. Бүгүн биз импорттук товарлар агымынын чоң кысымын сезип эле турабыз. Бирок ошондой болсо дагы биз өзүбүздүн өндүрүштү абдан катуу коргоп, өзүбүздүн рынокто аларга ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп берүүбүз зарыл. Экинчиси, ошондой эле товар биржаларын өнүктүрүүгө көңүл бурууну талап кылып келатам мен. Азыр биз финансы министрлигинде товарно-сырьевой биржага учредитель катары киргиздик. Мен экономика и коммерция бул жерде дагы астыга жылыш керек да. Базарларды санариптик аянтчаларга өткөрүү абдан зарыл.
мамлекеттик ишканаларды жана мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдорду эркин сүзүүгө биз чыгарып жатабыз. Ошондуктан бизнести ишке ашырууга гана эмес, мамлекеттик сатып алууларды да ишке ашырууга платформаларды өнүктүрүү абдан зарыл. Үчүнчү, батыш өлкөлөрү санкцияларын кеңейтип жатышат. Анын ичинде кошумча санкциялар Россияга кош максаттагы товарларды кайра экспорттоого көмөктөшкөн компанияларга карата дагы колдонуу күчөдү. Ошондуктан биз абалга тыкыр көз салып, кошумча санкцияларга кабылып калбоо үчүн учурдагы кырдаалды кылдаттык менен талдап чыгышыбыз керек. Жалпысынан экспорт-импорт маселеси боюнча биздин ишти жакшы деп баалоого мүмкүн эмес. Мен айтып кеткендей, соода дисбалансы 1-4 пропорциясында болгону, бир чети биздин товарлардын конкуренцияга жөндөмү аз болгонун көрсөтүп турат. Бирок андан башка бир топтогу себептер бар. Аларды айтып кетсек, көп мамлекеттердик протекциялык саясат жүргүзүү боюнча тажрыйбасы арбын. Алар түздөн түз эле салык жыйындарынын өлчөмдөрүн көбөйтпөй, кыйыр түрдө аракет жасашат. Мисалга санитардык эреже бузулду деп, же болбосо алардын учагынын чек-арачылар текшербей, биздин учакты катуу текшерип, же биздин машинелерди жана башка себептерди таап, биздин товарлардын жолун тороп жатышат. Биз былтыр жогорку деңгээлде бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эт, бал жана башка товарларды ири көлөмдө экспорттоо боюнча келишимдерди түзө алдык. Бирок экспортту арбытуу жеке гана жогорку деңгээлде чечиле турган маселе эмес экенин түшүнүүбүз керек. Бул маселе Кытай, Япония сыяктуу мамлекеттерде экспортко товар чыгарып жаткан соодагерлерди маалымат жана кредит менен камсыз кылуу аркылуу ийгиликтүү чечилип келген. Маселени жогорку деңгээлде гана чечпестен, аз-аздан кичинеден тынымсыз чечиш керек болуп жатат. Рыноктагы конъюнктура дайыма өзгөрүп тургандыктан, тиешелүү түзүмдөр тынымсыз изилденип, жана абалга жараша оперативдүү иштеши зарыл. Экспортду арбытуу боюнча буга чейин көп эле программалар жазылган. Убагында өзүнчө тышкы соода департаментинин түзүү жөнүндө токтом да кабыл алынды, бирок ишке жакшы ашпай атат. Биз министрликте өзүнчө борбор дагы түзүп бердик, бирок абал кескин өзгөргөн жагын байкабай атам. Андыктан бул маселе боюнча министрликтен сунуштардын тобун камтыган документти тез арада күтөм сизден. Анда импорттун ордун толтуруу, жарнактарды уюштуруу боюнча демилгелер дагы болушу зарыл. Эгерде реалдуу сектор боюнча айта кете турган болсок, бул биринчиси эле энергетика тармагы. Ири долбоорлорду ишке ашырууну белгилеп жатабыз. Айракча Камбар Ата ГЭС биринчи курулушунун жана Каса 1000 аркылуу Кытайга Каса 1000 аркылуу Пакистан, Афганистан андан ары сатууга жана ошондой эле Кытайга Кемин, Датка, Кемин, Торгарт боюнча электроэнергиясын куруу жана экспорттоо көздөп турабыз. Жакында Австрияда кубаттуулугу 1860 мегаваттуу Камбар Ата ГЭС 1 куруу боюнча масштабтуу регионалдык Европа үчүн долбоорду ишке ашыруу алкагында эң жогорку деңгээлде род-шоуну өткөрдүк. Бул биринчи жолу, бирок мындан ары биз муну араб өлкөлөрүнө, анан Кытай мамлекетинде дагы өткөрүшүбүз зарыл. Көптөгөн эл аралык каржы институттары бул долбоорлорго катышууга макулдугун билдиришти. Дүйнөлүк банк 500 миллион АКШ долларын бөлүп берүүгө даяр экенин далилдеди. Бул долбоор Өзбекстан жана Казакстан менен биргеликте ишке ашырылуусу пландалууда. Экинчи этабына буюрса жакында киришип жатабыз курулуштун. Транспорт логистика системасы чөйрөсүндө Кыргызстанды транспорттук тупиктен чыгууга жана республика боюнча соода логистикалык борборлорду түзүүгө багытталган долбоорлорду колдоо зарыл. Баарыбыз терең ойлонушубуз керек. Болгон маалыматтарды келтирип коюуга уруксат этиңиздер. Европанын карасаңыздар, 2023 жылы ички дүң продукциянын көлөмү болжолу менен 25,5 триллион АКШ долларын түздү. Кытайдыкы болжолу менен 18 триллион АКШ долларын түзүп, борбордук Азия өлкөлөрүнүн болсо жалпы ички дүң продукциясы жарым гана триллионго жетпей калды. 454 миллиард АКШ долларын түздү. Тилекке каршы Кыргызстан мындай ыңгайлуу экөөнүн ортосунда биз турган
аралча катары ыңгайлуу жайгашкан жерде туруп алып, дагы эле соода порту катары өз ордун жакшы таба албай келип турабыз. Эки дүйнөлүк гиганттын ортосунда болуп, жеткиликтүү потенциалды толугу менен ача албай атабыз. Биз азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курууга кириштик. Бул 4 миллиардтан ашык жакын адамды байланыштырат. Азиядан Европага жүктөрдү ташуунун географиясын кеңейтет. Долбоорлорду биргелешип илгерилетүү боюнча кызматташтык макулдашуусуна дагы кол коюлду. Кыргызстандын эки гиганттын ортосунда санариптик аянтча же процессинг борбору болууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Балким санариптик экономикалык аймакты түзүү аркылуу биз электрондук соода, эл аралык санариптик биржа түзүүнү көздөшүбүз керек. Биз транснационалдык соода операцияларын тейлөөгө жөндөмдүү болушубуз зарыл. Мындай ири долбоорлорду ишке ашыруу ички экономикалык процесстер менен коштолот жана экономисттердин милдети максималдуу пайда алуу жана ички өндүрүштү өнүктүрүү. Фискалдык саясат боюнча консолидацияланган бюджет өсүп жатканын, демек салык башкаруусу жакшырганын мурда эле белгилеп келип атабыз. Биз соода тармагында патенттерди жокко чыгардык жана ККМды ийгиликтүү киргизип жатабыз. Жалгыз эле ККМ эмес, электрондук счет фактураларды, электрондук товар транспорттук накладнойларды дагы киргизип атабыз. Бирок бул реформалар республикалык деңгээлде ишке ашырылып жатат. Ошондуктан мен Данияр Жолдошевич сизге аймактардагы ишти күчөтүү боюнча тапшырманы коем. Кыймылсыз мүлктү салык салуу механизмдерин кайра карап чыгуу, кадастрдык наркты киргизүү жолу менен болуш керек. Жер салыгынын кайра карап чыгып, мисалы айыл чарба жерлеринин учурдагы ставкаларын жылына бир боо чөп же бир мешок картошка менен теңеп койсоңуздар деле жакшы болот эле. Ушул эле учурда киреше салыгы 10%да калганын айтып коюубуз зарыл. Мындан тышкары бажы наркынын көрсөткүчтөрү сыяктуу механизмдерди жана мамлекеттик салык кызматы тарабынан товарларды импорттоонун наркын активдүү колдонуу зарыл. Жакында Moody's рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын кредиттик рейтингинин келечектеги болжолун терс мааниден туруктуу деп баалап, улуттук жана чет элдик валютадагы эмитенттин узак мөөнөттөгү рейтингтеринин B3 деңгээлинде тастыктаганы баарыбызга маалым. Бирок биз Кытай Республикасынын рыногуна чыгайлы десек, мына Мелис Жусупжанович да биздин коллегияга келип катышып аткан экен, бизге бул көрсөткүч жарабайт экен. Бизге 3B керек. 3B+. Биз ошо деңгээлге жетишибиз керек. Данияр Жолдошевич. Улуттук банкта, сиз дагы, финансы министрлиги дагы жаныбызда мына килейген океан турат. Аякта акчанын үстөктүк пайызы рынокко берип аткан. Өзлөрүнө 2%га чейин, рыноктук шартта 4%га чейин, ал эми чет мамлекетте жүргөндөргө 6%га чейин. Бирок совместный предприятияларды кылсак, анда 2% менен бизге алсак болот экен. Сиз билесиздер, азыр ошол эле биздин ЭАЭС алкагында мамлекеттердин баарында фондолук рыноктарда 14%дан 18%, 20%га чейин болуп атат. Бир жылдык үстөмдүктөр. Сиз ошо рынокко жол ачкан механизмдердин баарын бизге айтып беришиңиздер керек да. Бул өзүнүн финансылык мамлекет милдеттемелерин өз убагында жана толугу менен аткарганын гана тастыктап турат. Мына B3 деген ишенимдүү өнөктөш экенин биз элге, эл аралык өзүбүздүн өнөктөштөргө көрсөтө алдык. Бирок бул жетиштүү эмес. Кыргызстандын Moody's жана Fitch рейтингтерин позицияларын жакшыртууга карай иштерди дал жана мен айтып кеткендей экономика жана коммерция министрлиги жүргүзүш керек. Бул багытта тыкыр иштөөнү суранам. Биринчи кезекте бул эл аралык финансылык институттардын жана инвесторлордун көзүндө өлкөнүн репутациясы болуп саналат. Биз быйыл фондолук рынокко чыккан турабыз. Өкмөттүн кагаздары менен дагы, кумтөр дагы чыккантат. Мына бул жерде отурган биз Айыл банк менен РСКны суранып атабыз, сыртка чыккыла деп. Биз ушунун баарын астында именно коммерция, экономика жана коммерция министрлиги турушу керек. Финансылык рыноктун бир бөлүгү катары фонд рыногу азырынча жетиштүү деңгээлде өнүкпөй турат. Ушуга байланыштуу
Кыргыз фонд биржасынын жана анын санариптик инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштер жүргүзүлбөй жатканы билинип турат. Бул калкты финансылык инструменттердин кеңири спектри менен камсыздоо жана алардын калкка жана инвесторлорго жагымдуулугун жогорулатуу зарылдыгынан келип турат. Фонд рыногунун инструменттери узун акчанын булагы болуп саналат. Бул финансылык системанын туруктуулугун жана улуттук экономиканын инерциясын камсыз кылып берүүчү механизм. Бүгүнкү күндө сиздер валюта курсунун өзгөрүүсүн көрүп жатасыздар. Кыргыз сому Кытай валютасына, орус рублине жана долларга карата бекемделүүдө. Бул көрүнүш терс кесепеттерге алып келүүдө. Атамекендик экспорт коркунучка кабыл алынууда. Мындай алмашуу курсунда биздин ишкерлер жана өндүрүүчүлөр тышкы рыноктардагы өз позициясын жоготуп алышат. Бул боюнча өзүнчө коргоо механизмдерин беришиңиздер керек. Акыркы 3 жылда түзүлгөн негизги соода байланыштарын жоготуп алуу биздин товарлар үчүн коркунуч абдан катуу жаралып атат. Бул боюнча Улуттук банк менен Финансы министрлиги, министр экономика, коммерция бизге өзгөчө механизмдерди беришиңиздер зарыл. Мелис Жусупжанович 1-2 сунушту берди. Кыргызстанга келип аткан валютанын көлөмүн биз көрүшүбүз керек. Биринчи кезекте. Мына кыргыз алтынын жетекчиси турат. Биринчи кезекте өкмөткө, анан Улуттук банкка сунуш кылыш керек валютаны. Андан кийин гана өзүңөр рынокко чыккандай мүмкүнчүлүк алышыңыздар керек. Мен байкап атам, бизден мына Айыл банкка же РСКга валюта келсе, алар рынокко чыгып, аны кайра сомго алмаштырганда бизге мына курс ошондон түшүп кетип атат биз. Андай чоң эмес экен экономикабыздагы. Мына квартал сайын долларга биздин алтынды сатып, анан биздин рынокко киргенде мына курс ошондон аябай катуу бекемделип баратат. Мындан тышкары доллардын жүрүү механизмдери да аябай акырындады. Кээ бир учурларда доллар менен которгон акчалардын баары кайра келип, биздин бизнесмендердин дейли көпчүлүгү дирхамга, юаньга өтүп кетип атат. Мына ушул жактардын баарын мындай кылдат менен механизмди жакшыраак карашыңыздар керек. Ошондой эле байкап турам, ана азыр бирлердин оценкасы боюнча 50, анан 100 миллиард сомго чейин ашыкта ликвиддүүлүгү, кыргызчасы дагы кыйын айтыштын. Более 50 миллиардов сомов. Некоторые оценивают 50-100 миллиардов сомов излишней банковской ликвидности в деньгах, в суммах. Минимум 30-50 миллиардов должно быть вовлечено в экономику. Данияр Жолдошевич. Вместе с Минфином в кратчайшие сроки мне необходимо эти деньги вовлечь в экономику. Давайте механизмы срочно нам надо предоставить для правительства. Финансылык рыноктун түзүмүн өзгөртүшүбүз керек. Көп убакыттан бери финансылык рыноктогу соода көлөмдөрдү төмөнкүдөй тартипте бөлүштүрүлүп калган. Мына банк секторун карасаңыздар 91-94%, фонд рыногу 1-3%га чейин, камсыздандыруу страховой рынокто 1-2%га чейин, топтомдук пенсиялык фонддор болсо 1%га чейин эле. Мындай диспропорция тышкы жана ички шокторго дуушар кылат бизди. Практикада баалуу кагаздар рыногу 50%дан ашыш керек эле. Мына ушунун үстүндө жакын арада катуу иштешиңиздер керек. Кыргыз Республикасынын географиялык өзгөчөлүгү, жаратылыш кырсыктары, селдер, жер көчкүлөр, жер титирөөлөр менен байланыштуу. Ошого байланыштуу камсыздандыруу компанияларынын ишин активдештирүү зарыл. Мүлктү эле эмес, малды жана кээде жарандардын да ден соолугун камсыздандыруу керек, сөзсүз түрдө. Дүйнөдө финансылык технологиялардын укмуштуу ылдамдыкта өнүгүшү байкалууда. Инновациялык технологиялар өзгөчө финансылык чөйрөдө, экономика өнүгүшүндө маанилүү роль ойноп калды. Соода операцияларынын өсүшүн, интеграциялык процесстерди, жасалма интеллектинин жана мобилдик технологиялардын биздин жашообузга жалпы кирүүсүн эске алуу менен ошого байланыштуу өнүгүүгө көмөктөшө турган стандарттарды жана нормаларды активдүү киргизүүңүздөр зарыл. Азыркы учурда өлкөбүздө чоң ири проектлер туризмде башталган турат. Мына Куршавел, Кыргыз Куршавелин биз курууга киришип жатабыз. Француз компаниясы S3V деген дүйнөгө белгилүү Куршавел курортунун алгачкы операторлорунун бири.
Кыргызстанда 3 окуу лыжа кластерин ишке ашыруу менен алектенүүдө. Мастер планын баарын бүтүрдү. Фонд туризм аркылуу аябай ыкчам жакшы иштеп бердиңиздер. Биздин администрация жер вопросторунун баарын бүтүрүп берип атат. Биринчи этабына биз бюджеттен өзүбүз 168 миллион доллар бөлүп берүүнү туура көрдүк. Болжол менен 200 километр тоо лыжа жолдорун төшөө пландалууда. Курорт жыл бою иштеп, жылына 850 миңге чейин туристти кабыл ала алат. Бул Болбордук Азиядагы эң чоң курорт болуп эсептелинет. Ошондой эле Балтик Resort кластерин түзүү боюнча иштер аяктап баратат. Мына жакында эле Красноярскеге барганда Межправ советте биз ушу Балтик Resort боюнча меморандумга кол коюштук. Биринчи этабы мына быйыл башталган. Буюрса, мына эртең урматтуу президентибиз госвизит менен Өзбекстанга барганда биз ал өлкө менен чогуу өкмөтү менен биргеликте Чаткал Resort тоо лыжа кластерин ачуу маселесин астага коюп жатабыз. Биздин кооз Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр өтө чоң. Туристтик секторда кызмат көрсөтүү багытталган бизнести колдонуунун жаңы инструменттерин иштеп чыгуу зарыл. Туризмдин өнүктүрүүнүн жаңы барагын ачуу мезгили келди, урматтуу коллегалар. Бүгүн эле азыр жарым жылдыкта 1 миллион киши Өзбекстанга барып, туристтик өзүлөрүнүн жакшы маанайларын элге таратып кайра келиптир. Бул жарым жылдыкта 1 миллион. А былтыр 5 миллион 500 миң киши Кыргызстандан Өзбекстанга барып эс алып келишти. Анткени ошол эле Самаркандка Данияр Жолдош минимум 380 миллион доллар салынды. Азыр Хивага салынган. Мына урматтуу президентибизди Хивага да барып көрсөтүп келген атыптыр. Демек бизде дагы ошондой салымдар, туристтер келе турган эски жайлардын баары оңдолуп. Мына азыр биздин Министерство культуры бизге сунуштап атат, 150 миллион доллардын тегерегинде эски мындай Бишкек катары чептерди баарын тең ордуна келтирели деп. Керекпи биз дагы ошондой салым кошмоюнча туристтерди кайка алып барабыз бул жерде? Сиз ошолордун баарын инициатору болушуңуздар керек да. Күйүп, жанып, мына жаныбызда Өзбекстанга биздин элдердин баары кандай барып атат? Вьетнамга барып атат. Ошонун баарын сиздер карап келип, бөлөк элдер дагы бизге умтулуусун абдан катуу жаратышыңыздар керек. Урматтуу Сазыр Нуркожоевич, Кыргызстан Азиянын экономикасындагы илбирс болушу керектигинин баардык астыбызга так белгилеп, максат катары коюп берди. Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейинки өнүгүү программасында белгиленген максаттардын дээрлик көпчүлүгүн биз досрочно аткардык. Биз 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасын иштеп чыгууга киришип жатабыз. Жана жакынкы арада өкмөттө биз бекитишибиз керек. Кыргызстан 2030 жылга чейин ЦУР боюнча, жетиштүү боюнча мына 30 өлкөнүн катарына киришибиз керек. 2030 жылга чейин 30 миллиард АКШ доллары жеткен ички дүң продукцияга жетүү өтө маанилүү максат болуп турат. Бул үчүн ички дүң продукция жылдык номиналдык өсүшү 10-12% деңгээлинде кармашыбыз керек. Дүйнөлүк банктын классификациясына ылайык Кыргызстан жан башына ички дүң продукциянын көрсөткүчү боюнча ишенимдүү түрдө 2030 жылга чейин кирешеси ортодон жогору өлкөлөрдүн катарына кирет. Азыркы кирешеси ортодон төмөн өлкөлөрдүн абалына жараша болуп жатат. 2030 жылга чейин өнүгүү программасына ушул сандарды эске алуу менен түзүшүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, акырында ар бириңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Биз баарыбыз бир чоң командабыз. Жакында президент өлкө космостук ылдамдыкта өнүгүшү керек деген белгиледи. Жана биз бул тапшырманы аткарууга милдеттүүбүз. Өзүңүздөр билесиздер, эл аралык финансылык институттардын баары 2050 жылы биздин ички дүң продукциябыздын көлөмү 20 миллиард доллар болот деген. Борбордук Азиядагы эң аз, эң чабал экономикасы Кыргызстан болот деген болжолдорду берген. Мына биз ошо болжолдордун баарын таш каптырып, өзүбүз 2030 жылы 30 миллиард долларга жетишибиз керек. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард долларга
биз ичкидин продукциябыздын көлөмүн чыгарышыбыз керек. Ошого болгон шарттардын баарын түзүп атабыз. Азыр бросок дейбизби, рывок дейбизби, биз ошого бүт фундаментинин баарын 3 жылдын ичинде даярдап бүттүк. Но Азия чөлкөмүндөгү тигрлардыкындай болойлу десек, биз анда мына 30 миллиард доллар ички продукциябызды кылып даярдашыбыз керек. Андан кийин анан абдан чоң секирикти күтсөк болот да. Ошого чейин тынбай иштеп, ошого шарттардын баарын татынакай кылып түзүп беришибиз керек. Мына астыбызда биз фонд, өнүктүрүү фонддорунун баарын чакырдык. Эң жакшы иштеп атканы азыр бизде кыргыз-орус Россиялык фонду болду. Артемий Эдуардович мына жаңы ыкмалардын баарын өзүнө камтып, жакынкы арада мына биз Орусия менен де сүйлөшүп бүттүк. 163 миллион долларыбыз Бельгияда кармалып калды эле, жылдын аягына чейин ал дагы келет. Биз алар дагы освоить этейли деп атабыз да. Калган фонддордун баары жакшы иштейли айтасыңар. Кыргыз-Өзбек фонду кичине жакшы иштеп келатат. Биз ал жерге азыр ушу жанагы Чаткал-Ресорты, Чаткал-Ташкент жолун ушу фонд аркылуу акчабыз менен Өзбекстан менен чогуу өкмөтүндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушуларды көтөрөйлү деп. Бул бери дегенде 200, ары дегенде бир 300 миллион долларындагы эки чоң бүгүнкү күндө проектлер болуп атат. Калгандарыңыздар болсо аракет кылыңыздар. Ушулардын баарын бир площадкага чогултуп, Данияр Жолдошевич, баарын бизге направление берип, буларга критерийлерди коюп, иштете турган сиздерсиздер. Мына биз Айыл банк менен РСКны 2 миллиарддан азыр мына 20 миллиардка чейин уставдык капиталдарыңыздардын баарын көтөрдүк. Баягы ыкма менен алексиңер да. Эптеп-септеп кредит берип коюш керек, болду. Силердин берген приложениялардын баары деревянный. Салык инспекциясы боюнча. Биз сиздерди колдойбуз деп 1 жылдан бери бөлөк коммерциялык банктарды киргизбей, силерге шарт түзүп берип атабыз. Болгон Кыргызстандагы компаниялардын баарын, счетунун баарын сиздерге ачып бердик. Акча ресурстардын баарын толтуруп бердик. Такыр кыймылдап айтасыңар да. Кадр саясаты менен алек, тигил кыйын, бул кыйын. Биз чечебиз, аны чечебиз. Карап чыккыла мөрөкүнөн. Жарым жылдыктын жыйынтыгы менен өкөнүн тең иштеген мүмкүнчүлүктөрүн, эффективдүүлүгүнүн баарын анализ кылып, өкмөткө киргизгиле сунушуңарды. Биз чет мамлекеттен акчаларды алып келет. Фонд рыногуна чыгат. Кытай мамлекетинен акчалардын баарын бизге тартат деп сиздерге аябай чоң үмүт салып отурабыз. Мына Государственный банк развитияны түзгөнбүз. Анын ошонун стратегиясын так аныктап, бөлөк банктар барбаган жактарга жанагындай чоң жанагы агро курсту колдоп атасыңар. Ошондой чоң-чоң компанияларды колдогула да. Майда баракат бир мелочь-селочтун баарына киришип баратат. Ушулардын стратегияларынын баарын сиз бериңиз да бизге. Мурун болуптур, кенедей акчасы менен 1-2 миллиард уставной капиталы менен 3 миллиард, 4 миллиарды менен эптеп-септеп жүрдү эле. Азыр мына 1-2, 3 банктын катарына кирип атышат булар. Финансылык ресурстар аябай чоң. Булардын жаңы технологиялардын ыкмаларын киргизмекте. Бирөөндө 70 киши эмеде иштеп атат, IT технологиясында. Бирөөндө 70 иштеп атат. А приложениялардын баары деревянный. Ошонун баарын астыга койгула да. Силер ошо бизге локомотив болуп бере турган механизмдерсиңер. Ошонун булактарысыңар да. Мына Кыргыз-Азербайжан фонду жакшы иштеп, азыр мына 100 миллион долларды так бүтүрүп, эмеге гег аркылуу кетирген тет. Мындан тышкары дагы 100 миллион долларга Азербайжан өкмөтү менен сүйлөшүп атабыз. Быйыл ишке кирип кетет. Венгер фонду таптакыр артта калды, Араб фонду такыр кыймылдабайт ордунан. Кандай атактуу биздин өзүбүздүн жигиттердин баарын коюп атабыз аяка. Бүт республиканы тарта турган президент, премьер болом деген балдардын баарын ошо жака коюп атабыз, иштебейсиңер. Карагыла да ошону жакшыраак, урматтуу коллегалар. За поворотом новый поворот деп коет, Макаревичтин ырын уккула. Даңгыр жол экен, мен болду, председатель болдум, мен чоң болдум деп эле эч кимди көзүңөр келбей, жүрө бербей. Вот Министерство экономика стратегиясын баарын жазып бергиле. Минфин, силер бүт баарын тең, бүт булактын баарын бир жака агымга коюп, мына Узгенде деле көрүп атпайбызбы? Тентек сайды эки жагын азыр дамбаларынын баарын бекитип,
бир сотка жер жок экен, элдерге берейли десек. Азыр мына дамба менен бекитип, сразу бир оң капталында 450-500 гектарга чейин жер чыгып атат, пайда болуп, жаңы узген курайлы деп атабыз ал жерге. Бер жагында 150 гектар жер болуп атат. Биз дамбаларды бекиткенде, силер дагы ар кайсы тентек сайга окшошуп көрүнгөн сайда агып жүрө бербей, бир мындай руслага кое турган экономика жана коммерция министрлиги да, Данияр Жолдошевич. Критерийлерди, количественный, качественный, KPI-ларды коюп бергиле бизге буларга. Атасынан калган мүлк беле булардын баары. Президенттин ишеничин акташ керек. Биздин койгон тапшырмалардын баарын так аткарыш керек булар. Бизге ресурстар керек азыр. Финансылык ресурстардын баары керек. Мына Улуттук банк жакшы саясат кылып келатат, мына 9%га түшүрдү. Эгерде целевой, программный биз проектлерди, пландардын баарын Данияр Жолдошевич бере турган болсо, цифровой валюталарды, специальный платежный средстволарды берип, эгерде валютага давление болбосо, азыркыдай өтө катуу биздин сомду бекитип ийбесе, же болсо инфляцияны көбөйтүп ийбей турган мүмкүнчүлүктөр азыр да мына цифровой платформанын негизинде азыр турмушка ашырсак болот. Биз ошондо анан коэффициент монетизацияны дагы 20-30-40%га чейин көтөрсөк болот, акчанын көлөмүн экономикада. Элдер үйлөндү, бизнесмендер үйлөндү, фермерлер үйлөндү иштегенде. Залогтун саясатынын баарын мен сурандым элем. Мелис Жусупжанович, мына сиз келдиңиз, эми Данияр Жолдошевич. Эң чоң залоговый саясат биздин коммерциялык банктарда. Дагы эле 180%га чейин. Такай айтып келем, Казакстанда айыл чарбасында 80% залоговый требование. Ошону иштеткиле да, мына гарантийный фондду түздүк элек. Эмне кылып жүрөт мен билбейм. 9,5-10 миллиардка чыкты уставной капиталы. Ал өзүнчө жүрөт, өзүнчө каякта жүргөн билбей. Гарантиялык фонддордун инструменттерин. Мына биз еще тиги кем Артем Эдуардович премьер болуп жүргөндө мен депутат кезимде складский расписканы киргизгенбиз. Биздин фермерлерге ошо керек да азыр. Баарын тең азыр за бесценок күзүндө сатат. Логистический центрларды, кампалардын баарын коюп койгула да. Кампага кирдиби, ошону залогко берип туруп, эмдиги жылкынын акчасын кайра берип койгула. Голландияда мына сырлардын баарын алып коюп коюп атпайбы. Бир жыл созревает, ошону опечатали, анын ордуна кайра акча берди, обороткага, анан кетип калды. Быйыл жылдын аягына чейин складские расписки, чтобы работали. Особенно Айыл банктын ичинде. Ошон үчүн Айыл банкты ал, биздин айыл чарбасын баарын колдогонго. РСК, эки банктын ичинде ошо складские расписки, чтобы работали у меня. Ушул программалардын баарын сиз турмушка ашыра турган мына сизсиз. Азыр кайра мына жакшы өнүгүп атабыз деп успокаиваться этип аткан рано еще. Экономика андай чоң эмес. Азыр мына Кумтөрдүн алтынын, кыргыз алтын рынокко чыгып, молодцы ребята. Лондонго чыгып уже үйрөндү, сатабыз деп. Бир кварталдын алтынын сатып койсок, кандай сразу биздин сомубуздун кубаттуулугу катуу болуп кетти. Сиздер, урматтуу коллегалар, мына биз баарыбыз чогуу мен бир каяктабыз деп бекер айткан жерим жок. Баарыбыз бир каяктабыз, бир командадабыз. Эч кимдин өзүнүн кызыкчылыгы болбош керек бул жерде. Кыргыз элинин кызыкчылыгы, кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу, мына ар бириңиздердин милдетиңиздер. Жок дейсиңерби, биздики көнбөйсүңөрбү, анда бизнеске барыңыздар. Мына жанталашып, бизнесмендер үчүн биз шарттын баарын түзүп берип атабыз. Өкмөттүн жумушунда иштегеңер келбесе. Дагы бир жолу айтып коеюн, 3 принципти Садыр Нуркожоевич элдин арасына коюп берген. Элде, бизде ким биздин жерибиздин бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, анан салык төлөө. Ушу үчөөнү аткарган кишинин баары биз менен дос. Ушу үчөөнүн бирөөнү бузган киши бизге кас, бизге душман. Кыргыздын элине душман. Анткени экономикада салык төлөбөй качкандын баары тең, мына биздин ошо жетим жесирлердин, биздин пенсионерлердин акчасына кол салып атышат да. Мен бюджеттегилерге айтпай эле коеюн. Баарын кечиребиз. Бүт жумушуңардын баарында кылып аткан, иштеген кишинин баары бир кемчилик кетет. Баары бир кемчилик кетет. Уктап атса дагы кээде претензия кылабыз. Туура эмес уктайт экенсиң. Биз жаныңды уктай албай койдук деп.
Бирок иштеп аткан кишиде кемчилик кете берет. Бир гана коррупцияга аралаша турган болсоңор, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды өзүң жумушка аралаштырып, ошондон бир пайда көрөм десеңер, эч кимди кечирбейт. Бир туугандарыбызды дагы, балдарыбызды дагы, тем более биздин колубузда, астыбызда иштеп аткан кишинин баары. Калганын баары кечиримдүү, калганын баарын оңойбуз. Бир тобуңар жашсыңар мына. Жаңы такшы алып өсүп келаткан жигиттер бар. Алардын баарына мүмкүнчүлүк беребиз. Бирок астыбызда абдан чоң мына ийгиликтердин баары турат. Урматтуу коллегалар, мына Кыргыз алтындан компаниясынан үйрөнсөңөр болот азыр. Мурун прокуратурада иштесе дагы кубат. Азыр кандай ушу эң чөгүп бараткан, биз жоёйлу деп аткан, мен сунуш берип аткам. Кыргыз алтынды таптакыр эле жоюш керек бул компанияны. Пайдасынан зыяны көп болуп атат, кереги жок деп. Мына азыр татынакай компания кылды, мерный слитоктарды чыгара баштады. Азыр алтынды переработкасын койгон атат. Өзү месторождение Мироновскайны алып алып, быйыл Кыргыз алтын өзү биринчи жолу алтын чыгарган атат. Татынакай алтынды сатканды үйрөнүп, Лондондун биржасына чыгып алды. Дагы бир топ месторожденияларды алып, Кыргыз алтын уже даяр болуп атат. Мен ойлоп атам, ушу РСК менен Айыл банкка караганда эртерээк чыгып кетеби фондолук рынокко деп. Бирок фондолук рынокко биринчи өкмөт чыгыш керек экен. Өкмөттөн кийин биздин компанияларга бир топ жеңил болот дейт. Ошондуктан биз азыр Мелис Жусупжанович менен иштеп атканбыз. Улуттук атайын стратегиялык фондду түзүп, ошо жумуштун башында Улуттук банктын төрагасы болсо да кала берет Мелис Жусупжанович. Биринчи жолу ошо эки суверенный өзүбүздүн фонд менен жакын арада биз фондолук рынокко чыккан турабыз. Буюрса ал жерден дагы 1 миллиард долларга жакын инвестиция Кыргызстанга келет деп атабыз. Мындан тышкары азыр ошо резервтерибиздин баарын татынакай кылып иштешибиз керек. Бир топ программалар турат астыда. Мына кыргызча айтканда экономиканы азыр иреттеп, баарын ордоруна коюп бүтүрдүк эми. Эми жана Илбирстин серпилгени колу менен азыр буттары менен таянып секире турган площадкабыз даяр. Бирок сиздер баарыңыздар ыкчам иштеп, ушу президентти мен уят кылбай, жакшынакай иштеп, бири-бириңиздерге жардам берип, жаманы болсо акырын жашырып, жакшысы болсо акырын айтып, прессага дагы. Анан астыга жылып кете турган бир топ жакшынакай шарттар болду. Урматтуу коллегалар, өзүм мен бул министрликте бир эмес 2 жолу келип иштеп кеткен, мен билем потенциал бар. Жакшынакай азыр мурун баягы ойлонуп жүргөн ойлорубуздун баары акча жетишсиз болуп, бир тобу ой боюнча эле калып жүрдү эле. Акылбек Жапаров деген сказочник деп эле. Мына азыр ошо ресурстардын баарын таап бердик. 660 миллиард деген это уже 8 миллиард доллар жылына экономикага кирип атат. Өкмөттүн өзүндө мүмкүнчүлүктөрдүн баары пайда болду. Школ, больницанын баарын коюп, мына азыр 100ден ашык өндүрүштөрдү коюп, салык базасындагы абдан чоң кеңейтип атабыз. Азыр бири-бирибизге жардам берип кете турган болсок, биз дагы мындан катуу шарттарды, ыңгайлуу шарттарды бизнеске түзүп берүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Колунда жоктогуларга жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Азыр ошонун үстүндө баарыбыз чогулуп иштешибиз керек. 2030-жылга чейин программаны азыр жарым жылдыкты өкмөттө карайбыз, Данияр Жолдошович. Ошонун жыйынтыктары менен 2030-жылга чейин программаны Бакыт Төлөмишович бизге өкмөткө киргизип, ошону бүтүргөндөй болгула. Макулбу? Давайте жакшыраак иштегиле, урматтуу коллегалар. Рахмат көңүл бурганыңыз.